Ош ТВ телеканалы мэриянын балансына толугу менен өттү. Документ иштери аягына чыгып, мекеме техникалары жери менен муниципалдык менчик башкармалыгына алынды. Эми каналдан кеткен материалдар көзөмөлгө алынат жана отчет тапшырып туруу милдеттендирилет. Бирок мекеменин техникалык базаларын чыңдоого шаардык казынадан каражат бөлүнүшү мүмкүндүгү белгиленет. Жоопкерчилиги чектелген коом Ош ТВ каналы болуп, муниципалдык менчик башкармалыгынын бир бөлүмү катары болуп калды да. Бирок ошол эле учурда бизге кайсы жумуштарды аткарылып атат, кандай пландары бар, мисалы үчүн телевидениягабы же бир мындай балдар көрсөтүүсүбү, ушундай бир оюн-зоок өздөрүнүн программасын алып кете берет, бирок масштабтуу шаар тургундарына керектүү нерселер боюнча бизге уведомление жөнөтүп, маалымат берип тура турган болуп иштеп атышат. Бирок биз ошол эле учурда алардын баягы бухгалтериясына киришпейбиз. Өздөрүнчө как осок катары иш алып бара берет. Анан 1-январда сиз айтып өткөн толугу менен иш күндөрү башталгандан булар документ алуу бизге өтөт. Ош ТВны мэриянын карамагына өткөрүүгө муктаждык жок болчу. Буга чейин эле аталган каналды шаар бийлиги көзөмөлгө алып келген. Каладагы ондогон телеканалдар бийликтин иш-чараларын коомчулукка үзгүлтүксүз чагылдырып турат. Ош ТВны мэрияга алуу жергиликтүү бийликке кошумча чыгым болорун жарандык активист Айбек Талайбек уулу айтууда. Кураторлук жактанчы Ош ТВ эмес бардык эле телевидение ушу мэриянын кандай иши болбосун көзөмөлгө алып чагылдырып бергенге даяр да. Бүгүнкү күндө жок эле дегенде бир 20-30 миллиондон тегерегенде жылына Ош шаардык бюджеттен Ош ТВны каржылоого кетет. Ушунун кереги бар беле. Ушунун ордуна жок дегенде бир мектепти капиталдык ремонттон өткөзүү, бир кичинекей садиктерди курууга мисалга Оштун жан жак бөлүндөгү мисалга шаарга караштуу же болбосо кичинекей жерге суу тартуу, газ тартуу, свет тартуу ошокшогон ишке жумшаса жакшы болмок да, жылына Ош ТВга жумшагандан көрө. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов да Ош ТВны мэрияга алууну колдобойт. Маселе ал кызматка келгенге чейин чечилип калгандыгын айтып, каналдын ишмердүүлүгүнө, саясатына аралашпай тургандыгын убадалады. Эми бизге керегилер деле жок болчу дедим. Кийин акча сурайсыңар. Анан эгерде өзүңөрдү өзүң каржылап келип турсуңар, жетиштүү экенсиңер, ошол жакта иштей берсеңер болмок дейт. Эми биз буга чейин өтүп калдык. Эми өтсөңөр өтө берле, эми акча сурабай иштей берле дедим. Мурункудай эле өзүңөрдү каржылап, биз саясатыңа аралашпайбыз. Главное туура маалымат элге жеткизип турла болду, ошондой эле айткам. Буга чейин Ош ТВнын жааматы мэриянын карамагына өтүүсүнө каршы чыгышкан болчу. Муну менен каржылык тобокелдиктер пайда болуп, чыгармачылык эркиндик чектелип калат дешкен. Ага карабай телеканал шаар бийлигине алынды. Учурда мекеме техникаларын жаңылоого жергиликтүү бийликтен акча сурап жатат. Ошо телеканалды ошондой кармап туруштун суммасы 16-17 миллионго чамалап атат. Эң минимум 15 миллион тегереги. Мен буга чейин эле сунуш берген, буга чейинки мэрге ошол жок дегенде ошол сумманы каржылап бергиле. Биз өзүбүз каржылап келген сумманы силер бөлүп бергиле. Биз тапкан акчабызга техникалык жагыбызды чыңдап алалы деп. Сунушубузду азыркы жаңы келген мэр кандай кабыл алат? Эми вакыттан көз каранды. Эске салсак, 2022 жылдын башында Ош шаарда кеңештин сессиясында көпчүлүк депутаттар Ош ТВ телеканалын мэриянын балансына өткөрүүнү жакташкан болчу. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаарам.